Мээрбек Мискинбаев Сооронбай Жээнбековдун эртели кеч бара турган орду Тордун арты түрмө. Мээрбек Алмазбек Атамбаев менен акыркы жолу качан жолугуп, эмне сүйлөштүңүз? Алмазбек Атамбаев менен Кой Таш окуясы боюнча сотто жолукканбыз. Бели ооруп, саламаттыгына кабатыр болуп аткан. Байке, сиз ден соолугуңузду караңыз десем, балам, мен ден соолугума кабатыр болбо, үй камагына чыкканыңар шүгүр. А мен отурушум керек. Эң чоң катачылыгым Сооронбай Жээнбековду соке досумду бийлик алып келгеним болду. Элдин алдында күнөөм ушул, калгандары эч бир суу кечпейт деп бизди шыктандырып күч кубат берген. Асылбек Жээнбеков камакта болгону менен агасы Сооронбай али күнчө бош жүрөт. Бул боюнча сиздин ойду угалы. Негизи камакка алынышы керекпи? Мындан туура 1 жыл мурун Асылбек Жээнбековдун сотторго, прокурорлорго түздөн-түз кийлик күчүсү менен бизди камакка алган. Ал учурда биз туугандарыбыз, тарапташтарыбыз бизге жан тарткан. Адилеттүүлүктү туу туткан карапайым адамдар боштондук, үй камагына чыксын деген таризде соттун алдында аянттарга митинг кылышкан эле. Чын айтсам, асмандан Кудай баарын таразалайт, күнөөсү жок адамды зулумдук менен отургузуп койгондун жообу болбой койбойт. Эми өзү камакта. Учурда Асылбектин тарапташтары боштондук, үй камагына чыгарылсын деп ар соттун алдына чыгып атышат. Табалаган жокмун, Асылбекке эч бир жамандык каалабайм. Болгону сабыр тилейм. Ал эми Сооронбай Жээнбеков боюнча айтсам, Алмазбек Атамбаев бул адамга жана алардын үй бүлөсүнө эмне деген гана жакшылыктарды кылган жок. Губернатор, министр, премьер-министр, спикер, посол, акыркы соке досун президент кылды. Аягы эмне болду? Алмазбек Атамбаевди түрмөгө тыгып койду, адамгерчиликке, Кудайга жакпаган иш кылды. Эми караңыз, иниси Асылбек соттолуп атса, агасы Сооронбай бир ооз сөз айтып койгонго жараган жок. Муну кандай түшүнсөк болот? Ооба, азыр бош жүрөт, бирок бош жүргөнү курусун, түрмөдөн да жаман азап чегип атат. Мындан өткөн кордук барбы? Ошон үчүн элине, жерине, досуна кыянат кылбаш керек. Мындан кийин өмүр бою ээн эркин көчөдө баса албай турган абалга кептелди. Ал эми Атамбаев түрмөдө отурса да, эл арасында кадыр барка күндөн күнгө көтөрүлүп, сый урматка ээ болуп атат. Сооронбай Жээнбековдун эртели кеч бара турган орду Тордун арты түрмө. Булак Арбакейжи. Эл чындыкты билсин. Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулукаров бийликке баш оору жаратабы? Эгерде тергөө сот органдары Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулукаровго козголгон кылмыштарды далилдеп, элдин астында ачыктап бере албаса, анда аягын элестете бергиле. Экөө тең каршылык көрсөтүшүп, бийлик менен күрөшүүгө белсенип калышкандай. Кандайдыр бир деңгээлде электораттары бар экени ырас. Каражаттары да кыйла көп. Мындай шартта маал менен эл чыгарууга, саясий олку-солкуларды жаратууга, пиар багытында иштөөгө эмнеге болбосун? Биздин баамызда Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулукаров бийликтин рейтингин түшүрүү үчүн бар күчтөрүн жумша берсе, аягында башкы саясий күчтөр да кошулуп, коркунуч жаралышы мүмкүн. Дал ушул опурталдуу түшүктүү чыйырга ис сала алышабы? Дагы бир жагдайдан алганда, эгерде Садыр Жапаров жакшы иштеп кетсе, элди нааразычылык кескин азайса, анда берги камактагылар саясий күчкө ээ болбой калышары мүмкүн. Билинбеген менен айыгышкан күрөш башталып калды. Өзгөчө Асылбек Жээнбековдун айбаты айга жанар айтылууда. Булак Назарнёвс. Эл чындыкты билсин. Кыргызстан, Афганистан Сирияга айланып, андан ары жок болуп кетиши мүмкүнбү? Кайсы бир саясий эксперттин айтымында Кумтор мафиясы боюнча камалгандарды куткарып кетүү үчүн 70 000 киши көтөрүлүп чыгышы мүмкүн экен. Бул жерде орустар айткандай, выдавать желаемое за действительное болгон жокпу? Камакта жаткандар ар бири $2 миллион ыргытып, ак үй көгүлөрдү баштаса, тышкы күчтөр карап турбасы белгилүү да. 70 000 кишинин ондон бир бөлүгү, 7 000 кишиси провокатор болуп чыгышы мүмкүн. Мындай учурда Кыргызстанга согуш ачкан тажиктер менен бирге калышкан талибандар бир нече сааттын ичинде жетип келишери турган иш. Каршылашкан тараптар бири-бирине кол салып, мясорубка башталса, АКШ баш бош болгон, Америка Кошмо Штаты баш болгон тышкы күчтөр отко май куйгандын үстүндө болушат. Кыргыздар үчүн күч коротунун кажети жок экенин дагы бир жолу далилденет. Анткени тышкы күчтөрдүн өзүнөн өзү жок кылуу системасы мындан 30 жыл мурда орнотулган. Кыргыздын душманы кыргыз экенин чет элдиктер да билип алышкан. Ошондуктан Кыргызстанды талкалаш үчүн ички душмандарды билгичтик менен пайдаланганды үйрөнүшкөн. Ички жана тышкы душмандардын каалаган ашыгы менен аткарып турган Аскар Акаев айдалып чыкканда, кала берген системаны Курманбек Абакиев куулуп чыкканда өзгөртүүгө туура келди. Айласы кеткен капиталисттер Роза Отунбаева менен Өмүрбек Текебаев аркылуу шашылыш түрдө парламенттик башкаруу системасын орнотушкан. Кууланган капиталисттер кыргыздар президентти бир күндүн ичинде айдап чыгышат экен, ошондуктан 120 депутат башкарышы керек деп жетишкен. Бирок
президент Алмазбек Атамбаев депутаттардын өзүн билемдигине жол берген жок. Калыстык иретинде кыскача айта кетсек, мурдагы президенттерге караганда Алмазбек Атамбаев Кыргызстанга жан тарткан патриот президент болду. Америка Кошмо Штатынын согуштук авиабазасын айдап чыгып, Кыргызстандын Россияга болгон тышкы карыздарын жойдура алды. Мурдагы президенттер убагында чоң колхозго айланган жепирейген Бишкек заманбат курулган кооз шаарга айланды. Анын 6 жыл ичиндеги мамлекетке элге сиңирген эмгегин жокко чыгарган Сооронбай Жээнбековдун надандыгы 3-чү элдик революцияга алып келди. Ичинде арамдыгы жок ак көңүл Алмазбек Атамбаев АК-укалардын бирөөсүн спикер кылса, экинчисин премьер-министр кылып, андан кийин президенттикке алып келди. Бирок деңгээли төмөн түшүнүгү тар немелердин надандыгы баштан ашып, Алмазбек Атамбаевди түрмөгө камашты. Мындай жакшылыкка жамандык менен жооп берген жапайчылыкка Россия президенти Владимир Путин баш болуп, кыргыз эли жерге түкүрүштү. Адилеттүүлүктү туу туткан кыргыз эли кара мүртөс АК-укалардын каралаганына карабай, Алмазбек Атамбаевдин иши ак экенине толугу менен ишенишет. 30 жылдан бери келе жаткан коррупциялык иштерди анын мойнуна илип койгон коррупциялык жана мафиялык бийлик өздөрүнүн былык иштери менен революциялык кырдаал жаратып, бийликтен айдалып чыгышты. Бирок айдалып чыккан коррупциялык топ бийликке жутунган коррупционерлер менен бирдикте жаңы бийликтен өч алып, кайрадан бийликке келүүгө камынып жатышат. Кыргыз бийлигине жутунган коррупция мафия менен Афганистанга чабуул койгон талибандардын айырмасы болбой калды. Кырдаалга көз салып тургандардын алдыңкы катарында 3 чоң державалар турса, тажик талибандар сыяктуу майдалары араң эле турушат. 30 жыл мурда эл душманы ээрчип кеткен кыргыздар капканга түшүп беришти эле, бул жолкусунда бийликке жутунгандардын айынан экинчи жолу торго түшкөнү калышты. Коррупциялык өлкөгө айланган Кыргызстан Борбор Азиядагы чырбаш өлкөлөрдүн катарына кошулуп, жанындагы Россия менен Кытайды тажатып бүтүрүштү. Афганистан, Тажикстан, Кыргызстан зыянкечтерге айланышып, эми талибандардын көйгөйлөрү башталды. Динди бетине кармаган талибандар менен кыргыз коррупционерлердин бир гана максаты бийликке жетүү. Ташкентте өткөн чогулушта Россия, Кытай өкүлдөрү чукул чаралар көрүлөрүн айтышты. Эске алчу жагдай Афганистан, Сириядагы окуялар бизде да кайталанса, илгерки мекенибиз Энси, Алтай тарапка качабызбы? Россия менен Кытай чукул чараларды көрө турган болсо, талибандар менен түрмөдөгү коррупционерлер атылып жок болушу мүмкүн. Кытайлар коррупционерлерди тизип туруп, ит аткандай атып таштары белгилүү да. Ошондуктан коррупция менен мафияны эркелетип, аман-эсен түрмөгө отургузуп койгон президент Садыр Жапаров менен УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке ыраазы болуп, казы карта чучуктарын жеп коюп, түрмөнүн төрүндө жата берсе, өздөрүнү жакшы эмеспи? Бекер жатпай, күнөөлөрдөн арылып, тазаланып, убагында окубай калган марксизм, ленинизмди окушса, наадандыктан алыс болушат. Негизи мамлекетке кыянаттык кылгандар түрмөгө түшкөн күндө да жөн отурбагандыктан Кытай өлкөсүнүн мыйзамдарын колдонууга туура келет. Кытайда коррупцияны атып жок кылышса, Кыргызстанда мамлекеттүүлүк, мыйзамдуулук жок болуп, айбандан ашып түшүштү. Эми айбанга айланган көк мээлердин айынан Кыргызстан, Афганистан, Сирияга айланып, андан ары жок болуп кетиши мүмкүнбү? Мыйзамга баш ийбеген кара мүртөс караңгы наадандар түрмөгө камалышы керек. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Бишкекте оор жүк ташуучу унаалардын кыймылына чектөө киргизилди. Бул тууралуу Борбор калаанын мэриясынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, салмагы 18 тоннаны түзгөн бир огу 7 тоннадан ашкан оор жана ири унаалардын кыймылына тыюу салынат. Чектөө 28 июлдан 1 сентябрга чейин саат 10:00дөн 20:00га чейин киргизилди. Бирок чектөө чаралары жүргүнчүлөрдү гуманитардык жардамдарды ири көлөмдөгү жана атайын жүктөрдү атайын уруксааттын негизинде ташуу менен алектенген унааларга колдонулбайт. Ошондой эле жолдорду куруу, оңдоо жана күтүү үчүн тартылган транспортко тиешеси жок. Мындай иш-чаралар Борбор калаанын жолдорунун эксплуатациялык мөөнөтүн сактап калуу жана көбөйтүү максатында көрүлдү деп айтылат маалыматта. Булак Сокол Медиа. Эл чындыкты билсин. Эрнис Кыязов фейк мыйзамдын шылтоосу менен эркин сүйлөгүсү келгендерге далай кызыктарды көрсөтөт окшоп калды. Журналист Эрнис Кыязовдун Фейсбукта баракчасына бирөөлөр кирип, айрым маалыматтар өчүрүлүп калган. Ал мындан ары өтө катуу кетпей, кагазга уруп жазарын белгилеген. Төмөндө текстти өзгөртүүсүз беребиз. Фейсбук короомунун кулпусун бирөөлөр талкалап ачып, жазган оокаттарымды ары бери чачкылап көрүптүр. Көбүнө тийбептир го, анча мынчасын кайдадыр ың-жыңсыз жоготуптур. Эми ким муну кылса да, кылдырса да, ошол жакшыларга айтарым, намионгарды түшүндүм, өтө катуу кетпейм, бирок оюмдагыны жакшы максатта жаркырап жазып турам. Көлдү ата-энем менен жакшы эс алдым, эркеледим, насааттарын уктум. Апама болгон фейсбукташтардын каалоо тилектерин окуп берсем, бир жыргады. Көлдөгү туризм тууралуу жазылчу олуттуу жана күлкүлүү посттор оюмда тизилип турат, аны жазам. Парламент мурунку президенттерге эңкейип бергенде, азыркы президентке да ийилип берип, чыныгы натурасын жүзүн көргөзүптүр. Жогорку кеңеш колдоп берген фейк маалымат тууралуу мыйзамдын түпкү максаты калп айткандарды тыюу
кыюу сыяктанмыш болгону менен эми бөрк ал десе баш алуучулар бул мыйзамдын шылтоосу менен эркин сүйлөгүсү келгендерге далай кызыктарды көрсөтөт окшоп калды. Бабанов ден соолугуна байланыштуу адвокаттар аны УКМКнын чеңгелинен убактылуу бошотуп, дарылатуу аракетин көрүп жатыптыр. Буга чейин деле камалган канча лөк жолун таап, тергөө менен кызматташып, ТПИ бош үй камагында Йоза гүл болуп отурушат. Төрбай Закир уулунун адвокаттары деле канча аптадан бери негиздүү аргумент айтып какшап келатышат. Негидир аны бошотушпай көчөрүп олтурушканы кызык. Өз жат деген тандалма мамиледе мурунку режимдердин камагыштары, соттору жарган эмес эле. Бул жол менен кете берсе аягы жакшы болбойт го. Жамуха Жамалбек Ырсалиев деген досумду Кудай өлө сүйөт окшобойбу? Авто кырсык берип сынап, жараткан Аллах азыр басса турса, жамке досумдун көңүлүнө күн түнү уялап алыптыр. Шайырбек Абдрахман досум аны өткөн апталарда тамашалап, жөөлөп, козу доолап жаттык эле. Эми аманчылыкта, эсенчиликте кырсыктан алыс болуу максатында козу өзүнөн өзү союлганы калды окшойт. Ылайым эч ким кырсыкка, жаманчылыкка кабылбасын, айыгып кет жамке. Дагы бир жолу ата-энеңерди сыйлагыла, айрыкча карыганда болт гайкалары бошоп, мурункудай ашып ташкан энергиялар жоголуп, жылуу сөзгө, жакшы мамилеге муктаж болуп калышат экен жарыктыктар. Мүмкүнчүлүгүңөр болсо, көл десе көлгө, санаторий десе санаторий, курорт десе курортко алып барып, ата-эне үчүн убакыт бөлгүлө, жумушум, ишим, бала чакам, тиричилигим дебей. Баары жакшы болот, көбүрөөк жылмайгыла, аз күнчөлүк өмүрдө юморго, позитивге көбүрөөк орун бергиле. Дагы жазып турам, кагазга оролгон uzun мазмундуу жоон тексттерден. Эрнис Кыязов, Булак Кадам Медиа. Эл чындыкты билсин. 80 үй бүлө жатакананы көп жыл мурун басып алышкан, азыр аларды кууп чыгышты. Ош шаарында 80ден ашык үй бүлөнү жатаканадан чыгарып салышты. Алар шайлоодо добуш берген Садыр Жапаровдон жардам сурап жатышат. Видеону Фейсбукка Ош шаарынын тургуну Арген Нуров жарыялаган. Түштүк борбордун ички иштер департаментинде Кактус Медиа редакциясында чындыгында эле ХБК аймагында коомдук тартипти камсыз кылган полиция кызматкерлери бар экендигин билдирди. Ал жерде сот аткаруучулар соттун чечими менен 5-10 жыл мурун өзүн билемдик менен басып үй бүлөлөрдү жатаканадан чыгарып жатышат. Ички иштер башкармалыгы буга чейин сот аткаруучулар жарандарды жатаканадан чыгарууга аракет кылып келишкенин, бирок кийин алар муну аткара албай калгандыгын белгилешти. Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна караштуу сот департаменти бардык толук маалыматтарды тез арада берүүгө убада кылды. Булак Кактус Медиа.